Жаңы учакка каганат деген ысым ыйгарылды. А220 күйүүчү майды 25%га чейин үнөмдөйт. Добушу 50%га чейин басаңдалып, азот кычкылында нормадан 50%га аз бөлүп чыгарат. Мындай учактардын жогорку диапазондо учуу мүмкүнчүлүгү чоң. 2020 жылы Эйр Манас Россиянын мамлекеттик транспорттук лизинг компаниясы менен Кыргызстан аба флотундагы эң жаңы жана жаш 2 учакты ижарага алуу келишимин түзгөн. Ал эми учактын орточо жашы 28 жылды түзөт. Эйр Манас авиакомпаниясы Борбор Азияда жана ЕАЭПте ушул жаңы типтеги учактарды учурган биринчи авиакомпания болот. Учакты башкарууну үйрөнүү үчүн Эйр Манас компаниясынын экипажы жана техникалык кызматкерлери Германиядан окуп келишкен. Маалыматка ылайык 2021 жылы авиакомпаниянын паркы А220-300 учагы менен толукталды. Бүгүн биз тарыхый окуяга күбө болдук. Анда атамекендик авиакомпания жапчаң учактарды эксплуатацияга берүүдө. Бул күн биздин мамлекетте жарандык авиацияны өнүктүрүүнүн жаңы этабынын алгачкы кадамы болуп калат. Өз кезегинде эл аралык Манас аэропорту атамекендик авиакомпаниялардын өнөктөштүктү чыңдоодо, учуулардын географиясын кеңейтүүдө, биргелешкен аракеттерди колдоодо ар дайым даяр. Аталган компаниянын учактары Азияда, Америкада, Европада жана Африкада жүргүнчүлөрдү ташып келет. Ал инновациялык иштеп чыгуулар менен даярдалып, коопсуздук жана ыңгайлуулук жагы жакшы камсыздалган. Учак эң жогорку технологиялар менен жабдылган, акыркы үлгүдөгү кыймылдаткыч менен жабдылып, жакшыртылган аэродинамикага ээ. Мындай сапаттар күйүүчү майды аз сарптоого шарт түзөт, ошондой эле техникалык жоготууларды үнөмдөйт. Бүгүнкү күндө Airbus 220 үлгүсүнө таандык 140тан ашык учак 9 оператор менен иштешет. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапатынан жана учуу коопсуздугунан улам 2006 жылы Европа биримдигинин кара тизмесине киргизилген. Компания андан чыгуунун бир катар аракеттерин көрүүдө. Мамлекет өзүнчө, операторлор өзүнчө белгилүү бир аудиттер бар. Ошо аудиттерди аткарганда, анан Евроконтроль муну тастыктаганда биз чыкканга шартыбыз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да бар. Билетти биз ошол мурдагы кандай биз бааларды берсек, ошол бааны кармаганга аракет кылабыз албетте. Эйр Манас авиалайнерлерди ички жана эл аралык каттамдарга чыгарат. Бул Кыргызстандын тарыхында эгемендүүлүк алган жылдардан берки иштөөгө алынган биринчи жаңы учак болуп калды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.